Салам Кыргызстан. Ассаламу алейкум кадырман телегөрүүчүлөр. Айылдын берекеси, сыйкырдуу деми, шаркырап аккан суулары, шамал соккон жели дегеле айылдын кереметти өзүнө тарттырат эмеспи? Биз бул жолкусунда Ош облусунун Өзгөн районуна караштуу Көлдүк айыл аймагына келдик, Перизат. Албетте Казбек, мына өзүңүздөр көргөндөй эле Көлдүк айылы дал ушул жерден башталат. 2018-жыл аймактарды өнүктүрүү жылына карата айылдын керемет жашоосун, өнөрлүүлөрүн, таланттууларын, өзгөчө жерлерин чагылдырып бергенге аракет жасайт. Арасында жетсе дагы булуттун адам кантип өскөн жерин унутсун демекчи, биз айылдын өзгөчө жерлерин, туулган жердин керемет бооздугун чагылдырып беребиз. Бизден алыстабаңыздар, биз менен бирге калыңыздар. Биз айылга кирип баралы, Перизат. Кеттик. Көлдүк айылында жалпысынан 5000ге чукул калк жашайт. Бул аймактын жашоочулары айыл чарба жана мал чарбасы менен алектенишет. Негизинен өзгөнгүрүчү, беде, жүгөрү, буудай, арпа жана жашылча жемиш өндүрүлөт. Айыл аймакта 3 мектеп, 1 ФАП, мечит, китепкана, маданият үйү бар. Караңыздарчы, айыл өзүнчө бир керемет. Өзгөн деген эле, албетте мына ушундай өзгөндүн күрүчтөрү эске түшөт. Азыр биз бул жакта жумуш үстүндө иштеп жаткан айыл тургундарынын жанына баратабыз. Эмне себептен мындай өзгөн күрүч өзгөчөлөнөт? Сыры эмнеде? Барып маек куруп анан билели. Кеттик анда. Арбаңыздар, иш илгери. Күз мезгилинде жыйын терим башталыптыр да. Күз мезгилде шалара башталып, жыйын терим, күз күрөш. Жаз жарыш дегенде, жазда жарышып эктик, күздө күрөшүп ушу. Аябай жакшы. Өзгөчө даамы жана сапаты менен өзгөчөлөнгөн өзгөн күрүчү тууралуу аябай кызыктык. Айтсаңыз, мисалы элдин айтымында ушул өзгөн күрүчүн башка аймакка эккенде башка эле даамга, башка эле сапатка ээ болот дейт. Бул күрүчтүн сыры эмнеде? Муну башка жакка апарып эксе, дагы ушу өзгөндүн күрүчүндөй чыкпайт да. Себеби жердин касиети. Анан кийин биздин мына тоолуу аймакка жакын болгондуктан мунун шамалы. Ар бир коктоодон шамалдар келет да. Шамал ушу канчалык желбиретип неметип турган сайын мунун немеси өзү качествосуна неметет да. Анан жердин касиети. Жерибиз башка немелердин караганда касиеттүү. Баткендерден келип ушул уруктарды алып кетишет, апарып эгишет. Бирок мындай даамга неме болбойт да. Даамы мынчалык биздикиндей болбойт да. Себеби бу жердики өтө ширин, качествосу дагы аябай жакшы. Мындай сиңимдүүсү дагы аябай жакшы. Адамга мындай адамга отурумдуусу ушундай жакшы. Бул немеде дыйканчылыкта ушундай жакшы. Анан түшүмдөрү да мындай жакшы болот. Ага, мен дагы шалны кантип орушту үйрөнүп алайын? Муну Атайын өзгөнгө келгенден кийин шал алып кетейин. Жары менен оросун, анда карма байлыкка чоңойтуп, колго неме тартып, жары менен орулат. Бүтүн түбүнөн орулбайт, үч тараптан орулат. Үч тараптан орулуп, кийин чыккан байынга салганда оңой болот. Анан байланганда дагы. Эми канча гектар жерге күрүч эктиңиз? Түшүмү кандай болот? Канчадан баалайсыз? 1 гектар жерге эгебиз. Сортторун 2 бөлүп эгебиз да. Бул кара кылтырык бөлөк эгилет. Мынабу тазым бөлөк эгилет. Сорттору бөлөк эгилгенге жараша немеси акчалары да бөлөк-бөлөк болот. Мунун акчаларын биз базарга апарып, мындай неметип сатпайбыз. Үйдөн кардалдар келип өздөрү алып кетет. Канчадан бересиз? 120дан, 100дөн ошондой. Эң начарлап кеткенде 100дөн сатылат. Андан жогору ошо 120, 150ке чейин сатабыз бул немени. Баасы, күрүчтүн баасы. Агай, айтсаңыз, бул жер бир аз оюнга ыңгайсыз эмеспи? Балдар эми азыр жумуштун баары эмбитти, эми даярдалат. Кудай кааласа, ушул жерден ойношуп, ушул жерден тренировка кылышып, анан кийин областта, Кыргызстанда байгелде орун жүргөн балдар да. Атайын бара жөнөп чыгылган экен. Бүгүн жакында 15 октябрда республиканын биринчилиги болот экен. Ошого даярдык көрүү максатында тренировканы бүгүн башташат. Ошого атайын мына жигит жөнөтүп чыгылышкан экен. Ошо шашлык менен айтып да укам.
Мына биз шашып баратканыбыз жөн жайдан эмес, Кыргыздын улуу оюну Көкбөрү оюнун ачып берүү үчүн Бекмат аганы чакырыштыр. Жолдон жол болуп калып, мен кошулуп алдым, оюнга күбө болоюн деп. О, мына балдар да даярдыган. Не балдар, кандай настроениңер? Жакшыбы? Ассаламу алейкум. Жакшыбы? Салам алейкум. О, мен анда кара жигиттер. Улакты, союшту пата берип коелу. Аллаху акбар. Силер башта бергиле балдар. Мына Казбегиним. Как раз Мыктыбек да келип калыптыр. Бул Кыргызстандагы достук командасынын жетекчиси. Быйылкы 2018-жылда өткөн көчмөндөр оюндагы курама команданын да жетекчиси. Бул көрдүңөр, чемпион болушту. Кудай кааласа бул бүткүл дүйнөлүк оюн болуп атат. Ошон чемпион болду. Дагы болсо куттуктап кое берели мыкын. Анда агабыз ушул көлдүк ушул айылдын тургуну, ушул жерде окуган, өзүм окутканмын, ушул жерде чоңойгон, элге журтка аябай көп пайдасы тийип атат. Мына өзү дагы келип калыптыр. Жакшы экен. Балдарга дем күч берейин деп келипсиз да. Ооба, бүгүн даярдыктын биринчи күнү экен, Кудай буйрса. Балдар, кандай аттарыңар жакшыбы? Жакшы. Өзүңөр кандай даярдык жакшыбы буйрса? Капитан команда. Мен Таштанбеков Улан. 3-3төн 2ге бөлүп тренировканы баштайсың. Жай гана оюнду баштайсыңар, акырын. Аттарды көрөлү, балдарды ким нападающий, ким защитник байкайлы, ошого карап тренировканы уланталы. Омен жигиттер, бөөдөгүсүктөн сырткары ат жалы жеңил болсун. Омен. Ортодогу калыс Токтосунов Алмаз. Ага, чындыгында ишиңиздер түйшүктүү экен, өзүңүз айткандай эле. Быйкандын иши түйшүктүү дагы, жеңилдүү дагы деп айттыңыз. Ага, азыр бай айтып калдыңыз го, атайын күрүштүн аралашмасын дымдайбыз депчи. Ушуга аябай кызыгып турам. Барып келели. Мына жерде эле мына конектеп эме койгонбуз, ошо дымдап, ошону көрсөтөлү. Муну байлагандан кийин ошо жака алып чыгып дымдайбыз да. Баткен аймагы өрүгү менен таанымал болсо, өзгөн күрүчү менен белгилүү. Андыктан бул аймакка келген адам күрүчтү көргөндө айланып өтүп кете албайт. Дамы даалайды тамшанткан өзгөн күрүчүнүн демделген палоо ар бир келген коноктун сыйлуу тамагы. А бирок аны өстүрүүдө түмөн түйшүктүү. Мына карындашым, бул баякы дымдалат деген ушул. Мына. Монун ичинде дымдалат. Мунун ичинде дымдалат мына. Бул мына жыйылганда мына орулган жагы сыртына келет. Мына дәм менен дәнди бастырат. Анан ошондо кызыйт бул. Бул кызып, анан кийин утуру текшерип турабыз. Ошо 10 күндөн өткөндөн кийин бул астынан баштап ысый баштайт, кызып. Анан кийин булоо чыга баштайт. Булоо чыгып, анан кийин ошо булоо сал токтой баштаганда, анан колубузду алып, колубузду ичине салып туруп, мына дәнди текшеребиз. Канчалык деңгээлде кызарды. Буга боек кошулбайт. Бул ошол кызарганын текшерип туруп, анан ошол кызарганы соонун бар жогу текши кызаргандан кийин, анан кийин муну алып келип туруп, анан кийин комбайнга салабыз. Мунун немеси ак күрүч менен мына кызарткан күрүчтүн айырмасы ошондо. Буга боек кошулбайт. Анан булар ошондо канча убакта даяр болуп калат? Бул даяр болушу 15 күндүн ичинде. Бул мынабыз немесине карайт. Мисалы үчүн сабагы көк. Мына көк уракты 12-13 күндүн ичинде тракторго салганга даяр болот. Эгер мынау көбүрөөк эмес, сарыраак боло турган болсо 15 күндөн нары. Ошон үчүн текшерип атабыз да. Текшерип карап турасың, качествосун немесин өткөзүп жүрбөшүң керек да. Убагын өткөзүп жүрө турган болсоң, өтө карарып кетсе дагы өтүмсүз болуп калат. Жагымсыз болуп калат да. Ошону тынбай текшерип турасың. Муну
баягы айттым го, баланы карагандай муну да ушундай карап, күнүгө келип текшерип, ошону карап турасың, анан ысыйт. Бул анан кийин мынаны бул чекер акыл эметкенибиз, бул шамал кой эмес, шамал тийбей турган жерге неметишибиз керек. Болбосо аны эле канектеп коет элек да. Комбайндан чыкканда бул шалысы даяр болот. Андан кийин сапырабыз. Сапырган. Кандай болот, ошону айтып. Буну сапырганды күнүнө 2 мал сапырасын. Эрте менен күн чыга электе, кечкурун күн батып баратканда. Күндүзү чак түштө сапырбайсың. Эмне үчүн? Себеби чакнап кетет деп коет. Мынабу күрүч ушул ичинде туруп эле сынып калат. Күнгө немете турган болсо, Чак түштө болбойт экен да ошондо. жок, чак түштө болбойт. Чак түштө эгерде иш кыла турган болсоң, мына ушул көйнөктүн ичинде туруп эле бул сынып калат дагы. Барып ак жугазга салганыңызда күрүчүңүздүн баары сынык чыгып калат, базарга өткөзө албай каласыз. Муну эрте мененки шамалда, кечкурунку күн батып баратканда шамалда болду. Анан кийин уйкудан кечем десең, түнү сапырсаң өтө жакшы болот. Түнкүсү. Анан күндүзү күн тийгизбеш керек. Ошондогу сиз 1 гектарынан канча түшүм аласыз? 1 гектарынан ошондо бул центнердине берип атат да, 40-45 деп атат да. Ошондо 4 тоннага чейин, 4,5 тонна муну карашыңа карап туруп анан кийин эметет да. Эгер жакшы карасаң болсоң 4,5 тонна чейин эметет да. Анан эгер начар карап калсаң, андан да слабый болуп кетет да. Ошо аракеттин мээнетиңе жараша да. Канча ошол кыкты көбүрөөк себеп жакшы карай турган болсоң, суусун нормальный убагында кое турган болсоң, ошону сууну дагы бир немеде тепте кармаш керек да. Ошол биринчи эккен маалда ошо 5 сантиметрден баштап туруп анан кийин суунун уровню өскөн сайын көтөрүп турушуң керек. Ошондо анан кийин бул неметет да. Анан сууну коппой туруп эле анан кетип кала турган болсоң, муну ийип кетет дагы, анан түшүмдү ала албай каласың. Ушундай экен да. Демек биз билбеген сырлар көп экен дагы. Мында сыры көп. Дыйкандар эле жакшы билет деңиз. Дыйкандар. Ишиңиз илгерилей берсин, түшүмүңүз мол болсун. Сизге ыраазычылык билдирейин. Мына күрүчтүн кантип өндүрүүдөн баштап бүт баардык процессин айтып бердиңиз. Сизге рахмат. Өзгөндүн бренди болгон күрүчтөрдүн кантип жасалаарын, дал ушул талаанын үстүндө күбө болдук. Ал эми биз өзгөндүн ичинде дагы кандай кызыктар күтүп жатат, алдыда сиздер менен чогуу таанышабыз. Акырыныраак ойногула, жай салгыла, катуу салбагыла. Муктабек ага айтсаңыз эми кантип машыктыруучу болуп калдыңыз да сиз? Биз мына Көкбөрүгө аралашканыбызга быйыл 6 жыл болуп атат. 6 жыл. 2012 жылы Ноорузда баштаганбыз. Курама команда түптөп достук командасын. Анан ошондон бери команда жетектеп, команда алып жүрүп, тажрыйба алып дегендей биринчи жылдары биринчи местага даже 3-4 орундарды ээлеп, ошого да сүйүнүп жүргөнбүз. 4 жыл дегенде финальный жана жогорку командаларга теңдешип ойноп калдык. 4 жыл дегенде. Анан 5 жылдары биринчи, экинчи местаны талашып ойноп, мына былтыры кубок, президенттин кубогунда 4 жылдык Манас оюндарында биринчи местага жетишип, жеңип алдык, биринчи местаны алдык. Буюрса быйыл 9-майда биринчи местаны алдык. Буга көп эмгек керек, көп салым кошуш керек дегендей. Эми бул өзүңүздөрдүн чакан айылыңыздардын өзүнүн курама командасы экен эми. Ушул жөнүндө, ушул команда жөнүндө айтып кетсеңиз. Акырын жайыраак, ооба. Биздин айылыбыз 180 түтүн, 190 түтүн айыл тургундары. Анан ушул айылыбыздын жигиттери өз алдынча машыгып, областтык деңгээлде 4 жылдан бери биринчи месталарга жетишип жүрүшөт. 4 жолу биринчи местаны алышты. Республикага да барып, Борборубузга да барып оюн көрсөтүп жүрүшөт. Мыкты улакчылар бар. Арасында достук командасынын составында ойногон жигиттерибиз бар. Таштанбеков улан, Токтоматов Тынчтык. Достук командасынын арасында ойноп жүргөн жигиттер бар. Быйыл ушул көчмөндөр оюнунун Кыргызстан курама командасынын жетекчиси болупсуз. Быйылкы оюн кандай болду негизинен? Быйылкы оюн биз 3 этаптан турган даярдыкты
даярдыкта болдук. 3 этаптан турган. Биринчи 12 күндө Чоң Курчак айылында. Чоң Курчак айылында 12 күн дайындандык. Айырда айылдагы элдер аттарын беришти кадимкидей. Аттарын алып 2 жолу улак тарттык Чоң Курчак айылында. Анан экинчи даярдыгыбыз, экинчи, үчүнчү этап даярдыгыбыз Чолпон Ата шаарында, Ысыкул областында болду. 1 ай 10 күн ошол Ысыкул областында жүрдүк, даярдадык, балдардын даярдыгы абдан жакшы болду. Аттарыбызды жакшы тандадык, мыкты аттарды тандадык, мыкты балдар барышты, жакшы оюн көрсөтүштү. Балдардын эңгендерин, бири-бирге чыккандарын, тактиканы түзүп, жакшынакай дайындап, жакшы оюн көрсөттүк деп айта алам. Жылкынын эң бир жакшы касиети, адамга бир досчулук, ушунчалык адамга жакшы касиети, жыгылган адамды эч качан тебелебейт. Тебелеп баратса да бутун алып өзү жыгылат да. Жыгылса дагы адамды тебелебейт. Ушул жагы менен өзгөчөлөнөт да. Ушу бир аз усулдарынан айтып кетсеңиз, мен дагы бир аз да болсо бир аракет кылып улак эм көрбөймүн, кандай дейсиз? Абдан жакшы болот. Ар бир кыргыздын жигити ат мингенге ат миниш керек деген ойдомун да. Макул, анда бир аракет кылып көрөйүн, э? Макул. Бир ат минип көрүңүз. Бул жерден улакты эңип алган өтө оор экен. Негизинен мен бир 10 жолдай кайталадым. Азыр эми бир аз үйрөнүп калдым. Дагы бир алып көрсөтөйүн силерге. Мынандай аркасынан басканың жакшы. Артынан ба? Артынан, мындай алып басасың. Баш, башта. Өйдө көтөр. Неке мерак бас. Ушундай бас. Ушундай, э? Жүзөм. Негизи мына бут бекем болуш керек, э? Бул бут бекем болуш керек, өтүк кийиш керек. Анан омоктуу болот. Омоктуу, э? Көрдүңүздөр, улак оор экен. Мен эң келбей атат. Азыр бул жакта 3-3 болуп атат, 3-3 чыгып көрөйүн. Казыбек, даярсыңбы? Эңер менен сразу такымга бекем басасың. 3-3төн даярсыңарбы жигиттер? Баштагыла. Сразу такымга. Эми жабыш кыла гана. Казыбекке пас бер, мына. Чүдө. Азамат, шыгы бар экен Казыбектин. Мына. Эми өргөтөмү? Мына. Ich träume und die Welt erzittert. Мына. Кызык. Астаңыздар, кызыктын баары алды.
Өлкөбүздүн аймагындагы ар бир айылдын тарыхы терең. Элинин уюткулу санжарасы өзгөчө. Башкаларды кызыктырган көлдүк деген аталыштагы бул айыл эмне үчүн көлдүк деп аталат? Негизинен кайсыл уруулар жашайт? Мына ушул суроолорго Алимбек Аксакалдан жооп алууну туура көрдүк. Алимбек ага айтсаңыз эми ушул көлдүк айылы эмне үчүн көлдүк деп аталып калган да? Бұл көлдік айылы ошол узун баш аягына көлдүк деп аталат. Өзү эки бөлөк шамал терек, тодыйкан деп эки бөлүктөн турат да. Анан ылдый жагы шамал терек, жогору жагы тодыйкан. Анан баш аягына бардыгын көлдүк дейт. Эми көлдүк деп аталып калганын себеби биринчи варианты, бул эки варианттан турат да. Башынан ошол тодыйкан деген тараптан бир суунун башынан ошол неме айылдын башынан көчкү жүрүп келип, ошол жерде Капчыгай деген токой чыккан Капчыгайыбыз бар. Ошол жерден чыккан, ушул жака келген дарыяны бөгөп калып, 3-4 жыл суу көчкү бөгөп калып, суу ылдый акпай калып, ошол жер көл болуп туруп, анан көлдүк аталган деген аксакалдардын сөзү бар. Анан экинчи варианты. Биз бу жерде жалаң кашкалар жашайбыз. Кашка 3 атадан таркаган кашкаларбыз. Ошонун бир ата Кашка Асан дегендин баласы тагалары багып алып ысык көлдө чоңоюп калып, сары багыш менен бугунун чабышында азыруусуңар силер кырылып кетпей элиңерге кеткиле дегенде көлдөн көчүп келишкен алар биздин айылга, көл берге. Анан экинчи варианты ошо ысык көлдөн келди дегенден мааниден айтылат деп бизде ушу көлдүктүн аталышы эки вариант менен айтылып жүрөт, бирок өкөтөң болгон окуя өкөтөң чындык да бул. Эки вариант менен айтылат. Ага эми айтып кетсеңиз, ушул көлдүк айылында кайсыл уруулар отурукташкан да? Бул айылда басыз чоңуруубуз басыздын экинчи баласы Кашка. Почти 100% Кашка жасайт да бул айылдачы, көлдүк Кашкалар жашайт. Кашка деп коет. Эл жакшы, ынтымак. Эми мурун тарыхый инсандар Жаныбек Казып ушул жерден чыккан, Адилет Казы болгон, кийин Салжан Жигитов деген бүт Кыргызстан тааныйт, Кыяз Молдокасымов, ушундай адамдар ушул жерден чыккан. Эл ынтымак, аябай жакшы, бири-бирибизди сыйлайбыз, ынтымак жашайбыз, мал, дыйканчылык бардыгы болот, аябай жакшы жер. Айылда өзгөчө бир өнөргө багбан агабыз бар экен, Өмүр аттуу. Азыр кирип көрөбүз. Таштак жерлерди гүл бакчага айландырыптыр. Сиздер менен биргеликте кооздуктарына, өзгөчө багына кирип чогуу көрөлү. Кандайсыз? Өмүр ага, сизби? Саламатчылык. Келгиле. Аябай керемет арка жасапсыз го? Көз жоосун алган. Адамдар келгенде мындай тарап жүгүнүп келе турган кылып койдук. Жүгүнүп келет экенбиз да. Айрыкча жаңы келген келиндер. Аябай сонун экен. Ушул жерден жүгүнүп жолук салабыз. Сонун формага келтирип жасапсыз. Муну кантип жасадыңыз? Анан кантип формага келтирдиңиз? Адам нерсеге кызыгыш керек да. Кызыкпаса неме этпейт. Муну ар дайым арба иштеп кыркып турам. Бул жагына китайский роза неме койгон. Алды итмурут, үстү гүл. Итмурут кобуланган булар. Аябай. Неме дарака хирургиялык жол менен отургузам. Бул жакта арчаларыңызды дагы аябай сонун кылып кооздоп коюпсуз. Арчаны кошуна Карашородон көчүрүп келген экен. Атасынын эшигине эккен экен. Ошондон көчүрүп аткан экен. Анан мага да бирди бербейсиңби десем, берген. Ошондо тиги кошуна экөөбүз алып келип эккенбиз. Муну ар дайым жазда ашыкча жалбыраган путап көркөмдөп турам. Прическа жасап турам деңиз. Прическа кылып турам. Анан ананы өзүм жулуп келгенмин. Карашородон. Эми ага карап неме прическасын окшоштуруп келатам да. Жакшы, сонун. Мага аябай жакты. Анан өзү эле ушундай өсүп калды деп сурайт да кошуналар көргөндөр. Ооба. Өзү өспөйт, муну неме мындай көркөмдөп ар жагынан кыркып түздөп кетиш керек.
Анан ушул айтам. кошуналарыңыз же айылдагы атайын бир кызыгып келип сурашабы, мага А, да ушинтип кооздоп бер, жасап бер дегендер болсо керек. Келет, баардыгы келет. Менден көрүп, даже ана алмаларды бутагандарын көрсөтүп коёюң. Эшигиме барып көрсөттүң дейт. Эшикке барбай эле мен бутап атканда келип көр, анан Үйрөнүп кет дейт. ошондон көрүп алып барып бута бересиң. Деп коём. Анда багыңызга да кирип көрөлү, Майылы, багыңызда жем. өзгөчө бир кооздоп койгон болсоңуз керек. Жакшы карайт экенсиз. Мына алма ошо жанагындан уланган неме кышта жакшы туруштук берет, жазда пышат, майда пышат да почти. Ошо жертөлөгө киргизип коем. Ошо бүтсө. Кудай кааласа бүтөрөм деп турам, эми ошо киргизип койсом кыш бою турат. Жакшы. Жазда. Багыңызды аябай кеңейтип, мөмөт, чөмөн баардык Азыр- бар экен да? Азыр бул бойдон сатсаң жарым пулуна сатасың. Жазда сатсаң кошмок пулга сатасың да. Түшүмү кандай Мисалы үчүн болот анан? азыр 30 сомго сатсаң, жазда 60 сомго сатасың. Үзүп жесеңер да болот. Калды деңиз. Бушуп турган мезгили. Мына берекелүү күздүн алгачкы айларында Өмүрал агабыз түшүмүн алып баштаптыр. Кайнылар да бышып калыптыр, агам мага ости деп үзүп берип жатат. Мына качандан баштап өстүрүп баштадыңыз кайнолуну? Муну илгери совхоздо чөп жыйчу элек. Ошондо ошо чөп жыйган жерде бирөөнүкү бар экен да, ушундай кайнолубуз. Анан ошондон алып келип, бу жерде жапая кайнолулар бар эле, ошого улап койгон. Мына сөөгүнөн оңой жүрөт. Варенье Кандай кылганга. аталат ошондо? Сорту. Сортун билбейм мен. Иши кылып, мына крупный неме экен. Кошуналарга варенье, сареньега берип берем. Ости көрөйүн. Жеп көр. Мына алчаны бар бекен. Рахмат ага. Чындыгында мөмөн дээрлик баардык түрүн өстүрүп, өзгөчө кам көрөт экенсиз. Түшүмүңүз мол болсун, берекесин берсин дейбиз. Айтканыңар келсин. Рахмат сизге, ыраазычылык билдиребиз. Жакшы. Хоп, рахмат. илгери Силерге да рахмат. Келип тургула. Макул. 2018 жыл аймактарды өнүктүрүү жылына карата бул айылда да жолдорго асфальттар төшөлүп, көпүрөлөр салынып, жакшы саамалыктар ишке ашып жатканына күбө болдук. Көлдүктө элди таза суу менен камсыз кылуу боюнча бир проект иштеп чыкканбыз. Негизинен биздин айыл өкмөт чакан айыл өкмөттөрдүн катарына кирет да. Бюджетибиз тартыш, ошондуктан ар кандай эл аралык фонддор менен иштешүүгө туура келет. Мына ошол ПРООН деген уюм менен иштешип, таза суу боюнча атайын проект утуп, мына ушул артыңызда турган айылды таза суу менен камсыз кылуу боюнча иш башталды азыр. Кудай буюрса, ушул жерде жашаган 70 эл таза суу менен камсыз болот. Андан сырткары быйылкы жылга карата жогору жагыбызда дагы бир мектеп бар, Эсеналы Атакулов деген. Арс программасы тарабынан капиталдык ремонт боюнча 1,5 миллион сом тендерин утуп алдык, проект утуп алдык. Андан сырткары ПРООН тарабынан дагы мектептерди каржылоо боюнча капиталдык ремонттор жасап берүү боюнча дагы иштер жүргүзүлдү. Ошону менен катар элди түйшөлткөн көйгөйлөр да жок эмес. Тилекке каршы тигирээк беттерде жайгашкандыктан ушул дарыянын тескей бетинде көчкү коопсуздугу жогору аймактарыбыз көп. Эми эл болгондон кийин ушул жерге көнүп калган, отурукташып калган, аларды үйлөрүнөн көчүрүп чыгаруу албетте бир кыйынчылыктарды жаратып атат. Бирок азырынча аларды көчүрүп чыгаруу боюнча иштер иштелип атат. Өздөрүнүн жетиликтерин алышты. Бизде түйшөлткөн эң негизги маселебиз ушул. Андан сырткары жол маселеси, Кудай буюрса, кийинки жылдан дагы асфальт уланат. Жогоруда сүйлөшүүлөр жүрдү. Планга кирип атат, Кудай буюрса, асфальт болот. Мен дагы бир кызыктуу каарман таап алдым. Айыл элине таанымал, колунан көөрү төгүлгөн устаган үйүнө кирип баратам. Мынакей. Иште кылып атыптыр. Аганын жасаган эмгектери менен азыр маек учурунда чогуу таанышалы. Арбаңыз, иш илгери болсун. Ой, келиңиздер. Сонун эмнени берилип жасап атасыз? Вулканизацияга атайын бир ишканага бир помещение керек эле, ошого
жасап аттык элек. Сонун мына ошол устачылык менен качан кантип алектенип калдыңыз? Эмнелерди жасайсыз? Устачылык менен 10 жыл болду. Атайын элге керектүү нерселерди жасап, үйдөгү муктаждыктарды чечүү үчүн атайын ушундай иштерди кылып, ошо айылда деле иш кылып атабыз ушинтип. Анан мына жакындан берки президентибиз, улуу урматтуу президентибиздин алыска аймактарды өнүктүрүү жылына карата атайын программаларда иштеп атабыз. Прон программасы менен биргеликте ушул иш аракеттерди кылып жатабыз. Вулканизация кылып элди тейлөө максатында. Анан айылдагы жаштарды иш менен камсыз кылуу боюнча аз да болсо дагы 2 орун болобу, 3 орун болобу иш менен камсыз болуп калышат. Андан дагы айыл өкмөттүн салымы зор, колдоп, кош колдоп жардам берип атышат. Көбүнчө эмнелерди жасайсыз? Эмнелерге басым жасайсыз? Үй эмеректерин жасайбыз, курулуш шаймандары. Анан кардарларыңыз да аябай көп болсо керек. Айыл тургундары эле келеби же башка аймактардан да келеби? Башка аймактардан дагы анча-мынча келип турушат. Ошо тейлеп турабыз аз-маз. Сыр болбосо бул эмгегиңиздин баасы канча болот ошондо? Мунун баасын деле атайын баалап көрбөптүрмүн. Өзүбүзгө атайын жасалып аткандыгына байланыштуу. Азыр белгисиз эле. Жакшы. Анда автоунааңызды кайсыл унааларды оңдойсуз? Ошол жака өтүп көрөлү анда. Макул. Да, устаканаңызга өтөлү анда. Ошо автоунааларды да оңдоп, бул чоң машинаны дагы ар жерде жаткан жеринен курап, бир жакшы абалга келтирип койдук. Буюрса, элдин кызматына жарап турат анча-мынча. Жеңил унаалар, жүк ташуучу унааларды, ошолорду оңдоп. Жакшы. Бул жакта устаканаңыз бар экен. Чакан убактылуу азырынча келечекте дагы кеңейтип, керектүү нерселерди бардыгын азырынча анча-мынча шаймандарыбыз бар, дагы жакын арада станоктор келет, жакшы аппаратуралар келет. Ошолор менен дагы алектенип ошо айылдагы балдарга жакшы шарт түзүлөт буюрса. Кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн рахмат сизге. Мына аймактарды өнүктүрүү жылына карата жакшы самалдарды баштап атыпсыз. Ишиңизге ийгилик, жакшы баштабаңыз. Рахмат сиздерге дагы. Көldüğüm benim köldüğüm, malca bir cay döndürün. Malçılar bizde toğut boytay, casada canlı mündürün. Кырдат кандай болду анан? Айтсам таң каласың, укмуш болду. Ишенесиңби, айылдын өзгөчө таланттуу, өнөрлүү инсандарынын эмгектери мен аябай таң калдырды. Айтайынбы, мисалы күрүч экен, дыйкан аганын күрүчтөрү, өзгөнүн күрүчү деп сонун түшүм жыйнап, сонун маек куруп келдим. А сенчи? Эмне күлөсүң? Күлкүлүү сүйлөп атамбы? Эми айтсам күлөсүң да. Бул айылда улакчылар бар экен, ошо улакчыларга жолугуп калып мен. Билесиң, кыргыздын канында бар экен, улакты көргөндө улак ойногон келип эле, улак чапкын келип эле. Улак чапып жүрө бердим мен кечкечи. Улак таштадың гана? Айтасың да улак таштабай коебу анан. Демек улак болуп кеттиңби? Урматтуу телекөрүүчүлөр, менин айылым көрсөтүшү ушу менен соңуна чыкты. Албетте, Ош облусуна караштуу Өзгөн районунун Көлдүк айылында болдук. Ал эми биз сиздер менен коштошпойбуз, амандыкта көрүшкөнчү деп калабыз. Кийинки көрсөтүүдө балким сиздин айылыңызда болуп калышыбыз толугу менен ыктымал. Ал үчүн биздин экран алдындагы номерлерге байланышыңыздар. Саламатта калыңыздар. Амандыкта көрүшкөнчө. Atalar konuştu, ardayım esten çıkarmayın da atalar konuştu. Ardayım esten